Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен орозону эмнелер бузат, ошол жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Аллах Таала Мухаммед сүрөсүнүн 33 аятында мындай деп айтып атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расул. Эй иман келтиргендер, Аллахка моюн сунгула жана анын элчиси Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга моюн сунгула. Вала тубтилу а'малакум. Амалдарыңарды жараксыз кылбагыла деп атат. Аллахка жана анын элчисинин өкүмдөрүн негизинде түзүлгөн ислам шариаты боюнча төмөнкү нерселер орозону бузат. Биринчиси, орозо экенин билип туруп тамак аш жесе, суусундук ичсе, ошондой эле организмге азык боло турган нерселерди кабыл алса, бирок орозо экенин унутуп калып ичип жесе, оозу ачылбайт. Экинчиси, атайылап өзүн мажбурлап куса турган болсо. Үчүнчүсү, жыныстык жакындаганга бара турган болсо. Төртүнчүсү, айыз же нифас канын көргөн аял затына. Урматтуу момун мусулмандар, ислам динин үйрөнүңүздөр, фикти жакшылап окуңуздар орозо китебин, орозо тутуш үчүн. Орозоңуздар кабыл болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.